мэриясынын номер 80 тескемесинин негизинде абанын температурасы 28 градустан жогору болгон учурда жалпы салмагы 18 тоннадан ашык жүк ташуучу унааларга саат эртеменки 10дон кечки саат 7ге чейин чектөө киргизилет. Сиз көрүп атасыздар да, шаарда жаңы жолдор курулуп атышат, жаңы асфальт салынып атышат. Анан ушундай күн ысыкта байке жолдор эрип атат. Ушундай тамаш менен жүргөнгө байланыштуу. Жолума жаза болот, кайда чыксакчы. В отношении водителей, нарушивших данное распоряжение, составляется протокола. 2025 жылдын 21 июль күнү Бишкек шаарынын жол кайгуу кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн рейдтик иш-чаранын алкагында 21 катталган мыйзам бузууларга карата жалпысына 184.500 сом өлчөмүндө айып пулдар салынган. Ауа райы ысыгына байланыштуу температурный режим болсо, машина макеттерин кайда токтоолуп. Как вы можете видеть, в городе обновляются дороги, однако, к сожалению, под давлением большегрузных транспортных средств в данную аномальную жару данные дороги разрушаются, в связи с чем были внесены данные ограничения. Составляются протокола в отношении нарушителей данного распоряжения. Ошондой эле оор жүк ташуучу унаа айдоочуларына аба ырайы кескин ысыган учурда тескемедеги талаптарды сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек напоминает всем водителям о необходимости соблюдения данного распоряжения мэрии города Бишкек.